Кадимки Залкар төкмө айтыштын атасы аталган Ысмайыл Борончиев атабыз эскерет. 1936 жылы Токтогул атындагы филармония жаңы ачылып, ошол филармонияга артисттикке келсем, кадимки Мураталы Күрөңкеев, Молда Басан, Осмонкул, Калык аталарыбыз баш болгон бир топ аксакалдар отурган экен дейт. Ошондо кадимки Каражаак акын Калык Акиев атабызга шакирт болуу үчүн акындардын салты менен учурашып ырдап турган жерим дейт. Саламатсыңбы агалар, саламын айтат балаңар. Тобуңдуң издеп келаткан торпогуңар танаңар. Амансыздарбы агалар, айылдан келди балаңар. Кулунуңар тайыңарда кыруулай жүргүн барыңар. Жогор жакта чоң токмок чүйдөн келген баламын. Чоң жыйында сөз сүйлөп үйрөнбөгөн баламын. Акын Калык аганын алсам деп келдим сабагын. Жаныңда жүрсөм мен эрчипта жазылар эле кабагын. Көңүлүң өссө баланын көрбөсүң каке залалын. Көрөңгүңөн жуктурсаң каке көбөйөр эле жамагым ой. Деп Ысмайыл атабыз ырдап бүткөндө Калык атабыздын ырдап турган жери дейт. Ошонуң жактың чынында отурсаңа болбой те жасканып. Жер таныган гүллүктөй жетилерсиң такшалып. Токтобой ырдабы бул жерде толкундаттың өзүмдү. Топума ченебу берейин токтотуп калсаң сөзүмдү. Баштыктап тагын берермин байкап талантың болсоң тартынба, таянчың болдым ең артыңда. Есің болсоң ең елпек бол, елдің көнүндө калтырба. Үст-үстүнөн күч өтүп, үн чыгарып аңкылда. Жаныңда жүргөн кезимде жакшылап сөздүң угуп кал. Ылдыйлап учсам бир күнү ыраазы болду туруп кал. Акындардын мындагы ар кимисинен жулуп кал. Акындык деген кем болуп агып жаткан май окшоп. Малында жутуп калбасаң батып кететиң ай окшоп. Эл таанысын артыман Ысмайыл ээрчип жүргүнан тайга окшоп деп батасын берип шакирт кылып ээрчитип алган экен.